Устаз, үйдөн дарат менен чыгып, жумуштан маасы кийип алсам болобу? Жана дарат болуп, маасыны чечсе дарат бузулабы? Бир эки маселе бар. Эртең менен үйдөн даратты алдыңыз, ортодо дарат сын элек болсо, эч кандай даратты буза турган бир кыймыл аракеттер, нерселер болгон жок. Ошол бойдон барып туруп, бутуңузду жууп, эки бутуңузду маасы кийип алсаңыз болот. Экинчи маселе, дарат бар болуп туруп атасыз. Сиз ошо биринчи алгачкы дарат алганда бутуңузду жууп кийдиңиз да. Дарат сын элек болсо, 1000 жолу чечип кийсеңиз да эчтеке болбойт. Бирок сиз дарат алдыңыз, бутуңузду жуудуңуз, маасыны кийдиңиз, кандайдыр бир себептер менен даратыңыз бузулду. Бузулган болсо, ошо бузулгандан кийин маасыны чечкенге болбойт. Кокус чече турган болсоңуз, анда бутуңузду кайра башынан жууп анан кийиш керек болот. Айталы үстүңүзгө дарат алдыңыз, даратыңыз сынганда, үстүңүзгө дарат алдыңыз, маасыңызга мас тарттыңыз керек болсо, анан дарат болуп калдыңыз да. Анан бир кандайдыр себеп менен чечишке туура келди. Бут кийимиңизге маасыңыз менен батпай калды. Чечип туруп, аны эстеп калдыңыз, мен даратым бар эмес беле жана деп. Анан чечип алган болсоңуз, үстүңүздө кол дарат, ооз дарат, мурун дарат, бет дарат, оң колду, анан сол колду жууп келип, башка мас тартып келип, анан кайра буту жууш шарт эмес. Болгону бутуңуздун гана дараты бузулат дагы, натыйжада оң бутуңузду, сол бутуңузду жууп, беге бир эле маасын чечип койсоңуз, экинчи бутуңузду дагы жарабай калат. Экөөнү тең чечип, эки бутту тең эмне кыласыз? Жууп, анан кургактап, анан кийин акырын маасыны кийип алып, жолуңузду улай берсеңиз болот.